Жалал Абад облусу жана Жалал Абад облусунун Манас шаарында 9 объект болуп неметилген, такталган 9 объекттин 8-өөнү биз курулуш министрлигине өткөрүп атабыз. Бирөөсү бул Кыргыз Республикасынын президентинин башкармалыгы тарабынан салынып аткан объект, ал жерде эч кандай баягы финансылык нарушениялар такталган эмес. Ал эми калган 8 объект боюнча финансылык кемчиликтер такталган жана ошондой эле документтерин, тийиштүү проектлерин жазууда дагы көптөгөн нарушениялар аныкталган болчу. Ошонун негизинде буларды жумушун токтотуш максатында жана ошондой эле эртең кандайдыр бир маселе чыгып, кылмыш иштер козголбош маселесин карап чыгып жана ошондой эле акча каражатын туура сараптоо максатында ошол 8 объектини курулуш министрлигинин балансына өткөрүп атабыз. Объектилерде сметалар аябай завышенный кеткен, бийик көбүрөөк саналып калган. Мисалга катары айтып кетсек эле, ошол жанакы больницага бардык. Больницада баасы $1400 чейин чыгып кеткен. Биздин өкүлчүлүктөр бар болчу, бирок көбүнчө ушул объектилерге киргизген эмес. Киргизбей финансылык документтерди берген эмес. Бербей, көрсөтпөй, жаап, жашырып келип аткандын кесепети болот. Биздин атаң тийиштүү комиссиябыз иштеп чыгат. Жакын арада бир 10 күнүн ичинде биз жыйынтыктарды айтабыз. Анан тийиштүү баягы чараларды көргөнгө дайынбыз. Негизи шаар бийлиги менен сиздерди биргеликте иш алып барыш керек белеби? Кандай негизинен да жолу кандай эле? Жолу ар бир объект боюнча биздин министрлик менен биздин кызматкерлер менен тийиштүү иш алып барыш керек болчу. Бирок ошол иштер аткарылган эмес. Алып келинген эмес. Мэрия тараптан көбүнчө жаап жашырууга аракет кылышкан. Мурунку мэрдин мындай айтканда кээ бир объектилерге дагы биз азыр териштүү иштерин жүргүзүп атабыз, бирок бир объектиде ошол өзүнүн компаниясын киргизген дагы фактылар аныкталышы мүмкүн. Мурунку мэрдин аракети боюнча айттыңыз. Ачыктайсызбы? Ачыктайбыз. Албетте азыркы учурда биз териштүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эгер ошол чындыкка дал келсе, биз аны дагы ачыктап тийиштүү укук коргоо органдарына өткөрүп беребиз.